Бүгүн сиздер менен бирдикте штрихтөө деген теманы карап көрөлү. Кандайдыр бир объект белесин дейли, туюк объект болсун ал. Азыр ошол объектти чийип көрөлү. Мына поли сызык сызалы. Кандайдыр бир мисалы үчүн мындай, мындай, анан кайра туюктайды. Мына ушул объекттин ичин штрихтеш керек болот. Штрихтөөнү биз эки жол менен чакырып алсак болот. Бирөө бул инструменттер панелинде штрихтөөнүн өзүнүн кнопкасы бар. Ушундан чакырып алсак болот, же болбосо рисование деген менюдан штрихтөө деген кнопка бар. Экөө бирдей эле функцияны аткарат. Мына ошол штрихтөө командасын чакырсак, моментип ондай болгон меню чыгат. Менюда обычно ар кандай штрихтөөнүн ар кандай формалары бар. Ошонун баарысы чыгат. А бизге болсо машина куруу же болбосо техникада көбүнчө кыйгач сызык, кыйгач моундай сызык менен штрихтөө кабыл алынган. Эми бул жерде штриховка деген команда бар, анан градиент деген команда бар. Азыр штриховка дегенди карайлы. Андан кийин бул жерде угол деген жазуу бар. Бул штрих сызыктарынын кандай жантайып жайгашканы жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде бул жерде 0 деп жазылып турса, анда адатта бул кыйшак сызыктар 45 градус менен жайгашкан болот. А эгерде силер азыр 45 градус деп бул жерге жазып койсоңор, 45 деген тандап алсаңар, анда штрих деп бүткөндөн кийин карасаңар эле биздики мындай сызыктар болуп калышы мүмкүн. Башкача айтканда 0 деген учурда бул 45 градус горизонтко оң жакты көздөй буруш менен жантайып турат. А эгерде биз кайсы бир бурусту берсек, мындай турганда кандай бурусту берсек, мисалы үчүн 30 градус деп берсек, анда 30 градуска сааттын жебесине каршы штрихтөө сызыктары кыйшайып карат. Ошондуктан азыр биз бул жерде 0 деп эле алалы. Масштабты азырынча 1 боюнча тура турсун. Андан кийин ылдыйраак жагында штрихтөөнүн эң башындагы эң биринчи сызык каяктан башталсын деген сурайт. Жөн койсоңор, өз автоматически кайсы бир жерден баштап барат. А эгерде мындай көргөзсөңөр, мына бул бурустан алайынбы, бул жерден алайынбы, же бул жерден алайынбы деп сурап атат. Мына кайсы бурустан баштап штрихтейин депчи. Анткени моундай кандайдыр моундай сызык болуп калса, мындай сызык болуп калса, биз каалаган жерден баштай десек, мындай кете берет. А эгерде кайсы бир чекиттен баштай десек, ошол чекиттен баштап анан баштайт. Азырынча кандай компьютер кандай берип атса, ошондой калтыралы. Эми штрихтөөчү объект тандап алалы. Мына объектибиз бул. Аны эки жол менен тандап алсак болот. Биринчиси. Мына бул жерде жазылып турат. Кандайдыр бир тандоочу чекиттерди койгула деп атат. Анда кандай кылабыз? Бул туюк сызыктын ичинен кайсы бир чекитти белгилейбиз. Кандай каалагандай бир чекитти белгилеп коебуз. Анда объект бүт боюнча бөлүнүп калат. Анан эми enter деп жасабыз. Enter десек кайра бул диалог чыгат. Эми ушундай болсунбу? Болсун. Баарыбыз макулбуз, анда окей.
мына мындай истириктелип калат. Жана байкасаңар, кайсы жерден баштап истириктейин деген сөздө мына бул жерде бобу бурчтан башталып калдырчы. Ошон үчүн бул жери мындай кичине калпсыраак болуп калды. Эми бул истириктөө туура эмес болуп калды. Муну өчүрүп коюш керек болсо, анда курсорду бул ичине алып келсеңер, мындай боелуп калат. Анан мышканын сол жагын бассаңар, ошол истириктөө ысыктар бүт бөлүнүп калат. Эми андан ары делейт басып койсоңор, өчүп калат. Же болбосо бул өчүргүчтү алып келип туруп, мына бассаңар, анан делейти босоңор дал өчүп калат. Эми биз ушул истириктөөнү кайрадан мышканын сол жагын 2 жолу басып койсоңор, кайрадан ушул меню чыгат. Эми башкача кылып өзгөртүп көрөлү. Мисалы үчүн бул жерге 45 градус деп коелу. Анда эмне болот? Анда мындайдан жайгашып калат. Та бул бизге жакпай калды. Ошон үчүн эмне болуп кетти? Ошон үчүн азыр кайрадан бөлүп алалы дагы. Эми муну 0 боюнча калтыралы. Жолос тескерисинен кыйш айтам десеңер, мисалы үчүн 90 градус койсоңор, анда мындайдан кыйгач болуп калат. Эми бул жерди 0 боюнча калтыралы. Анан бул жердеги чекитти өзгөртүп көрөлү. Жаңы башталыш сызыкты коюңар келсе, мына бул жерди карагыла дейт. Карайлы. Мына бастык. Кайсы жерден баштайлы дейт. Кайсы жерден истириктөөнү баштайлы. Мисалы үчүн бул жерден баштайлы дейли. Айттык. Анан окейди басалы. Мына бул жерде бул чекиттен башталып атат, а калганы ошого жараша андан ары кетип атат. Бул чекиттен баштайлы деп айталы. Анда эмне болор экен? Мына койдум. Мына ушул чекиттен башталып, ушул чекитке дал келип атат. Ушул калгандары болсо аралыкка жараша ары кандай жайгашып калып атат. Эми ошол аралыкты эки истириктөө сызыгынын ортосуна аралыкты кантип койсок болот? Эми ошого келели. Ал үчүн бул жерде масштаб дегенди өзгөртүп көрөлү. Азыр 1 болчу, азыр мисалы үчүн 2 кылып коюм дейин. Анда эмне болот? Анда истириктөө ысыктардын ортосундагы аралык мына моунча чоңоюп калды. Жанакыдан чоң болуп калды. Так, аны муну анда 1 боюнча эле калтыралы. Эми муну азыр алып таштайлы, бул истириктөө ысыктарды өчүрөлү. Эми дагы истириктөөнүн өзүн дагы кандай кылып редакцияласак болот. Мына биз жана бул жерден туюк сызыктын ичинен бир чекитти белгилегенбиз, анан бул истириктеп калган. Эми экинчи ыкма менен чакырып көрөлү. Объектилерди тандагыла дейт. Бул жерде жазылат. Объектилерди тандагыла дейт. Бу тандап көрөлү. Бастык, объект сурайт. Объект бүт бөлүндү. Эми окей десек, истириктөө чыгып калды. Так, эми андан ары бул жактан ылдыйраак жылып отурсак, настройка деген жеринде ассоциативная деген режим бар. Бул эмне режим? Эгерде бул режим азыр коюлуп турса, мына белгиленип турат, анда эмне болушу мүмкүн? Аны азыр көрөлү. Мына муну мен өчүрүп коеюн. Эми ушул фигуранын ичине кандайдыр башка фигура чийип коелу. Мисалы үчүн мына 4 чарчысы тик бурчтук чийип койдук. Эми бизге мындай истириктешибиз керек да.
мындай мындай айтканда бул ортодогу көзөнөк иштирктелбеш керек. Ушундай жасап көрөлү. Ан үчүн иштирктөө деген режимге кайра киребиз. Анан объектлер тандагыла деп сурап атат. Мына бул объект, анан бул объект. Ушунун ортолорун иштирктейт. Enter'ди бастык. Калгандарын баардыгын жөндөп бүткөнбүз. Эми окейди басалы. Мына момундай иштирктелип калды. Эми бул ортодогу объектти бөлүп алып жылдырып көрөлү. Мисалы үчүн бул чекитти мен мындай жылдырып көрөйүн. Карасаңар, иштирктөө сызыктары биз жылдырып көзөнөктү чоңойтуп койсок, көзөнөктүн ичи дагы иштирктелген жок. А сыртындагы иштирктөө сызыктар болсо өзгөрдү. Ушуга жараша. Мына мисалы үчүн бул жерде мен бул жакты көздөй чоюп коеюн. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, значит, ортодогу фигура кандай болсо, ошого жараша иштирктөө сызыктары дагы өзгөрүп атат. Эгерде бобул режимдин ичинен ассоциативный деген режимди алып таштасак, анда эмне болот? Баягы эле иштирктөө турат, эми бул жерде өзгөртүп көрөлү. Мына мындай болуп чойдум. Чойсом, бул жактагы иштирктөө сызыктар мурунку боюнча калып калды. Фигура өзгөрүлдү, бирок сызыктар калып калды. Ошон үчүн автоматтык түрдө өзгөрүшү үчүн ассоциативдүү деген режимди колдонуш керек. Эми башка учурду карап көрөлү. Биз азыр объектти түз сызыктардын жардамы менен түзөлү. Жана поли сызык кылганбыз, то есть бир эле объект болуп түзүлгөн. Азыр болсо түз сызыктардын жардамы менен мондай объектти сыздык. Эми ошону иштирктейли. Команданы чакырдык. Ассоциативдүү дегенди калтырдык. Эми кайсы жерде иштирктейлини белгилейли. Мына бул туюк сызыктын ичин иштирктейбиз. Белгиледик. Enter'ди бастык. Жана дагы бир жолу бастык. Иштирктеди. Өчүрөлү муну. Эми азыр кайрадан тандайлы. Объектлер тандагыла деп атат. Объектлерди тандадык. Мына бул объект, бул объект, бул объект, бул объект, анан бул объект. То есть баардык туюк фигура чыккыдай кылып баардыгын тең тандадык. Бастык иштирктеди. Иштирктени алып таштайлы. Эми башка режимди карап көрөлү. Кайрадан чакыралы. Эми бул объектлер тандаганда муну тандадым, анан муну тандадым. Бул жердеги бир объектти кошпой койдум. Туюк, өзү туюк фигура болгону менен иштирктегенге келгенде туюк эмес көргөзүп койдум. Эми Enter'ди басалы, дагы жолу Enter'ди басалы, мына мындай кылып иштирктеп салат. Мындайча айтканда бул объект кошулбай калды. Бул туюк болбой калгандыктан туюк жерин иштирктеди да, туюк эмес жерин аттап кетип калды. Ошон үчүн иштирктегенде эмне кылышыңар керек? Объектлер тандаганда объект эгерде туюк фигура болсо, ошо туюк фигуранын баардык туюк фигураны түзүп турган баардык сызыктар тандалышы керек. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Мына азыр эми мындай кылалы дагы ичин көргөзүп коелу. Мына мынтип иштирктеди. Эми иштирктөө сызыгынын жоонду кандай болуш керек? Бул жерден көргөзүп атат. Өңү катмардыкындай, анан биринчи катмарда турат деп.
биринчи катмарда кандай сызык турат? Биринчи, нөлүнчү катмарда мына момундай жогондуктагы сызык турат. Эгерде иштириктөөнүн сызыгы, иштириктөө сызык ичке болсун, ал эми фигура жоон болсун десеңер, анда иштириктөө сызыгын биз башка катмарга жайгаштырышыбыз керек. Азыр ошентип көрөлү. Азыр жаңы катмар түзөлү. Мына биринчи катмар деп жазып коеюн. Жаздым. Эми ушул биринчи катмардагы сызык момунча болсун. Мисалы үчүн 0,15 болсун. Ал эми нөлүнчү катмардагы сызык жоон болсун дейли. Мындай болсун. Эми муну өчүрдүк. Муну болсо, бул иштириктөө сызыктарын мышканын оң жагын бассак, касиет деген жери кирет. Же болбосо жана кичинекей маалыматчадан деле койсок болмок. Мына катмар иштириктөө линиялары биринчи катмарга жайгашсын. Ал эми башка фигуралар, негизги фигура ал нөлүнчү катмарга жайгашсын. Кетти. Эми мен буяка мынтип вес дегенди басып коеюн. Көрүп атасыңар, негизги тетик жоон сызыктан эсилип турат. Ал эми иштириктөө сызыктары болсо ички сызык болуп турат. Эгерде кандайдыр бир фигураны, мисалы үчүн момундай болгон бир фигураны чоюп коелу, кичине лейди көздөй. Мондай фигура болсун. Эми азыр иштебиз градиенттик боёо деген режим менен боёп. Аны үчүн мына градиент деген киребиз. Бул жерде бир өң, анан эки өң деген бар да. Мына үчүн бир өң болсун, ошонун ичинен градиенттик боёонун ыкмалары бар. Мындай ыкма, мындай ыкма, бир чети кою, бир чети суюк дегендей ар кандай ыкмалары бар. Мисалы үчүн мен моуну алайын, моуну. Эми жанакыдай эле объект тандагыла дейт. Мына объектти тандадык. Enter. Мына моундай боёлуп калды. Эгер азыр фигураны өзгөртсөк, мисалы үчүн мындай кылсак, анда өзгөргөн фигура жок, боёлгон жерлер дагы өзгөрүлүп турат. Жок, бизге эми мындай эмес, эки өң керек дейли. Биринчи өң көгүш болсун, экинчи өңдү азыр да тандап алалы. Мисалы үчүн саргыч болсун дейли. Мына окей дедик. Окей. Окей болбой калды. Биринчи цвети бул, экинчи цвети саргыч дедик. Окей. Эми көрөлү. Мисалы үчүн момундай болсун дейли. Жок, саргыч жукпай калды боёго. Азыр так, эки өң, экинчи өңүбүз мисалы үчүн момундай болсун дейли. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Баары эле турабы? Өзгөрбөй атат. Биринчи цветти дагы кичине башкача кылып коелу анда. Бул жерге саргыч чыкпай атпайбы? Чыгарып көрөлү. Мына эми чыкты. Момундай өң болуп калды. Эми окей дейли. Мына мындай боёлуп калды. Мына ошентип иштириктөөнүн эрежелерин үйрөндүк. Ушу менен бул сабагыбыз бүттү.